Вена ичине жасалуучу инъекция стандарттык операциялык процедурасы эл аралык сунуштамалардын жана Кыргыз Республикасынын ченемдик методикалык документтеринин негизинде иштелип чыккан. Вена ички инъекция дары каражатын венага куюу. Ал дары каражатын адам организмине тез жеткирүү ыкмасы болуп саналат. Процедура өткөрүү үчүн керектүү нерселер: кушетка, манипуляциялык жылып жүрүүчү стол же лоток, вена ички манипуляциялар үчүн кресло, ал жок болсо чыканактын артына коюлуучу жаздыкча, жөлөнгүчү бар стул, флакондорду ачуу үчүн стерилизацияланбаган кайчы же пинцет, ампулаларды ачуу үчүн кескич, спирттелген салфеткалар же кебес шариктер, ошондой эле ампула флакондорду жана бейтаптын терисин сүртүп тазалоо үчүн 70% спирт же башка антисептик, стерилизацияланган салфеткалуу таза лоток, бир жолу колдонулуучу стерилизацияланбаган колгаптар, веноздук жгут, шприц, дары каражаттары, ийне кескич, А жана Б классындагы калдыктарды чогултуу үчүн контейнерлер, шашылыш кырдаалда колдонулуучу аптечка. Процедурага карата көрсөтмө дарылоочу же нөөмөттөгү дарыгер тарабынан берилет. Доктурдун дайындамасын каттап, бейтаптан ушул өңдүү инъекцияларды алдып эле аллергиясы же башка каршы көрсөтмөлөрү барбы тактап алуу зарыл. Медайым процедуранын алдында өзүн тааныштырып, процедуранын жүрүшү тууралуу маалымат берип, ыңгайлашып отурганга жардамдашат. Мындан тышкары дары каражатын алып, дарыгер жазып берген аталышы менен салыштырып, жарактуу мөөнөтүнүн жана сырткы таңгагында жабыркоолордун жоктугун текшергиле. Ошондой эле шприцтин таңгагынын бүтүндүгүнө жана жарактуу мөөнөтүнө көңүл буруу шарт. Стерилдүүлүктүн бардык шарттары аткарылыш керек. Бейтап менен таанышып, дарыларды текшерип алган соң, процедуранын алдында медайым колду гигиеналык эрежелерге ылайык жууп тазалайт. Андан кийин дары каражатын шприцке сордуруңуз. Ампулалардан эритиндини алаарда кең жагына куюлуусу үчүн ампуланы чайкоо кажет. Моюнчасын тилип алгыла. Андан кийин ампуланын моюн жагын спирттелген салфетка менен сүрүп, моюн тушунан сындырабыз. Препаратты сордуруп алып, шприцтеги абаны чыгарып салабыз. Зарылчылыгына жараша бир кол менен капкакчасын кийгизип, шприцти стерилизацияланган салфеткалуу лотокко салып койсо болот. Эгер препарат флакондо болсо, кайчы же пинцет менен желим тыгынды жаап туруучу калпактын бир бөлүгүн ийип алган оң. Калпактын үстүн спиртке малынган салфетка менен сүрүп алуу зарыл. Ийнени капкак аркылуу 90 градус кылып тик тургузуп киргизебиз. Флаконду көмкөрүп жиберип, эритиндини шприцке сордуруп алабыз. Андан соң шприцтин ийнесин стерилизацияланган ийнеге алмаштырабыз. Ийнеден калпакчаны албай туруп, шприцтен абаны чыгарып салуу керек. Зарылчылыгына жараша шприцти стерилизацияланган салфеткалуу таза лотокко салабыз. Вена ичине жасалуучу инъекция үчүн аз өлчөмдөгү дары каражаты, орточо эсеп менен алганда 1-10 мл чейин, жана аралаштыруу үчүн физиологиялык эритинди талап кылынат. Алардын өлчөмүн дарыгер аныктайт. Бейтапта майда кан тамырлар гана көрүнгөн учурда, ошондой эле балдар үчүн түрдүү көлөмдөгү ийне көпөлөктөр колдонулат. Дары каражатын веноздук агымга куюу үчүн винипункция өткөрүү зарыл. Көзгө даана көрүнгөн веналарды пункциялоо алда канча жеңил. Веналар териге жакын жайгашкан жерлер, чыканак бүгүчтөрү, манжалардын сырткы бети, билек, чыкый веналары ымыркай балдарда. Винипункция жасалуучу жерди тандагыла. Аны карап чыгып, сезгенүү жана инфильтрация белгилеринин жок экендигине ынануу үчүн пальпациялоо жүргүзгүлө. Эгерде аталган белгилер бар болсо, инъекцияны башка жерге жасоо зарыл жана бул тууралуу дарылоочу врачка кабарлаш керек. Инъекция жасалган жерден жогорураак жгут коюлат.
Чыканак кубиталдык венага пункция жасалган учурларда ийиндин ортоңку бөлүгүндө жгут териге эмес кийимдин сыртына коюлат. Ошол эле учурда жакынкы артериядан пульс сезилип туруусу зарыл. Кубиталдык венага инъекция жасалган учурларда бейтап колун мүмкүн болушунча чыканактан жазат. Бул максатта чыканак алдына атайын жаздыкча төшөлөт. Бейтапка кайрылып бир нече жолу муштумун түйүп жазып иштетүүсүн суранабыз. Колду антисептик менен тазалайбыз. Бир жолу колдонулуучу стерилизацияланбаган кол кап кийиңиздер. Винипункция өткөрүлүүчү орундагы тери кыртышын спирттелген салфетка менен сүртүү зарыл. Бул үчүн жок эле дегенде 2 же зарылчылыгына жараша андан көп салфетка керектелет. Тери кыртышы борбордон периферияны көздөй айландырма кыймыл менен сүртүлөт. Спирт кургагыча күтө туруңуз. Пункциянын алдында бейтаптын муштумун түйүп, ошол абалда кармап туруусун эскертебиз. Оң колго шприцти алып, коргоочу калпакчасын чечкиле. Сөймөйдүн жардамы менен ийненин канюлясын кармагыла. Ийненин тилик жери жогору карагыдай болсун. Сол кол менен пациенттин венасын фиксациялоо шарт. Бул үчүн баш бармак менен терини төмөн көздөй чоёбуз. Ошол эле учурда бармак инъекция болуучу жерден 4-5 см төмөн турат. Тилик жерин жогору каратып жана 30 градуска жантайтып туруп, ийне менен терини венаны көздөй тешип алгыла. Мындан соң вена белгиленип алынат. Ийне жарымына чейин киргизилет. Эгерде ийне венага кирип кеткен болсо, боштукка кеткендей таасир калат. Ийне венага кирип кеткендигине ынануу үчүн контроль жүргүзүлөт. Шприцти бир кол менен кармап, экинчи кол менен шприцтин поршнун өзүн көздөй тартуу. Эгерде шприц ичине кан куюлуп баштаса, булийненин венага кирип кеткендигинен кабар берет. Жгутту алып салып же бошотуп, бейтаптан муштумун жазышын суранабыз. Ийне венага киргенин экинчи ирет текшеребиз. Шприцти бир кол менен кармап, экинчи кол менен эритиндини кан айлантуучу агымга куюп, шприцтин поршнун басабыз. Бул жол менен эритиндинин 0,5 мл өлчөмү шприцте калат. Спирттелген салфетканы ийне сайылып турган жерге кармап туруп, ыкчамдык мененийнени сууруп алгыла. Оорутпаш үчүнийнени катуу тартып алууга болбойт. Бейтапка кайрылып, салфетканы кармап туруусун эскертебиз. Керектелген шприцти ийне кескич менен кесип алгандан кийин, шприцтин желим бөлүгү менен салфетканы Б классындагы калдыктар салынуучу идишке таштоо зарыл. Колгапты чечип, керектелген жана бейтаптын терисине тийишкен материалдарды, ошондой эле кол каптарды Б классындагы калдыктар үчүн контейнерге салгыла. Гигиеналык эрежелерге ылайык колду антисептик менен тазалайбыз. Бейтаптын абалын баалап, акыбалын сурайбыз. Процедурадан 20-25 мүнөт өткөндөн кийин инъекция жасалган жерди дагы бир карап, бейтаптын абалын белгиле. Акыбалы боюнча арыздануулар болсо, ал тууралуу дарылоочу врачка билдирүү зарыл.